бир көргөн адамга бул ой жок жерден эле жасалган бир бизнес, бул баарыбыз эле күнүмдүк эле жаныбызда жүргөн эле нерсе деп айтышат да. Бирок ошол жанында эле жүргөн нерсени көрө билген адамдар бар. Баягы жанында жүргөн алтындын баркы жок деген сөздү кыргыздар бекеринен чыгарган эмес. Аны көп эле кишилер ошол жанында жүргөн нерсени баалай албайт. Анда санда кишилер болот экен, ушундай эл көрбөгөн нерсени көрүп, байкап, анан ошондон ушундай болгон сонун иш, бизнес түптөп кетип атат да. Бул маданиятты эле көтөрүп, маданиятыбызды эле пропаганда кылып, ошол эле учурда ушул иш менен экономикага салым кошуп кетип атпайбы, туурабы? Азыр биз канча кишини иш менен камсыз кылып атабыз. Жакшы сөз чыгып атпайбы, бир культурная экономика депчи. Терминди билбей эле, эч кандай кабарыбыз жок эле биз ошону жасап коюп турбуз да. Бул сенин ишиң болгондон кийин сен менен дайыма жашайт. Мен менеджментке ошону дайыма айтам да. Силерге жакшы деп атам. Силер дайыма эртеден кечке чейин жүгүрүп иштеп атасыңар деп атам. Физикалык жактан мага караганда көп жүгүрүп иштеп атасың. Бирок силер физикалык жактан жүгүрүп, мисалы бир кыска убакытта саатта иштеп уктап эс аласыңар, мен 24 саат бою ойлойм бул жерде. 24 саат бою кайсы күнү түнү мен ойготуп бир нерсе сурасаңар так жооп бере тургандаймын деген абалда мен түшүндүрөм менеджменткечи. Мисалы ушул жерге деле мына карабайсыздарбы, тиги жерде апапак мөңгүлүү тоо көрүнүп атат. Могу жерде кандай тукойдун арасында отурабыз, мындай болгон сонун кыргыздын архитектурасы менен сонун укура ресторан да бар. Ушул жерге келген кишилер, ой сен кандай сонун жерде жыргап жашап атасың, ушундай жерде жүрөсүң, кандай бактылуусуң деп айтышат да. Мен айтам, туура, мен бактылуумун, бирок мен ушул жерде жүргөндө эс ала албайм. Мага баардык нерсе иш болуп көрүнүп, мээмди иштетет десем эле, кээ бирөө түшүнөт, кээ бирөө түшүнбөйт. Ошон үчүн эми баарына түшүндүрүп отурууның кажети жок. Унчукпай алдыга жыла бересиң да.